Эмесе, бүгүнкү биздин түз эфирде өзгөчө бир мейманды чакырганга аракет кылдык. Бул инсан менин оюмча Instagram тармагында, интернет тармагында аябай популярдуу, ырчы, бизнесмен, бардын сыра белгилүү One Travel берүүсүнүн алып баруучусу жана автору. Бул бизде дал ушул Лорис деген дагы жакты эле ачылган жакшы бир парфюмдун жетекчиси Самат Дөлөтбаков байкебиз бизде түз эфирде конокто. Музыка. Бийлеш керекпи? Ассалам алейкум. Кош келиңиз. Эмне үчүн мен бүгүн костюм кийип келдим? Негизи мен бул эфирде киелек болчумун да. Сиз бүгүн костюм кийип келетип, мен да ошого окшошмун. Жакшы кылыптырсың аябай туура. Костюм кийип келиңиз. Төргө өтүңүз. Биз жанатан бери дал ушул Самат Дөлөтбаковдун кайсыл иштери менен алектен эткен деп ушул визиткасын карап чыктык. Барын сара белгилүү Лорис парфюм, жыпар жыттардын эмеси, дүкөндөрү бар. Интерджоп бул жактан биз Россияга ишке жөнөтөбүз. One Travel берүүсү, One Magazine, Stefford. Бунун баарына каяктан жетишип атасыз? Жетишип атабыз. Адам баласы ошондой экен, негизи эгерде тайм менеджмент баягы күнүңдү туура пландаштырсаң, убактыңды туура пландаштырсаң, жетишет экенсиң. Анан кийин, Самат мырза, биз дал ушул сиз боюнча маалыматтар топтогондо, бул эфир эми буга чейинки эфирге окшош болуп калбасын деген ниетте, Instagramдан ылдыйына чейин сүрөткө түшүп чыктык да. Сиз Instagramга азыр карап берейин азыр. Биринчи сүрөтүңүз 9 май 2013 жыл чыккан экен да. 9 май 2013 жыл чыккан экен. Биринчи сүрөтүңүз мынакей ушул Турцияда түшкөн сүрөтүңүз экен да. Андан тышкары кийинки сүрөтүңүз бар экен мынакей. Бул жакта болсо таңгамал Самат Дөлөтбаков экен да. Бул кайсы жыл экен? Бул деле 2013 экен. 13, 2013 экен бул деле. Ошол учурда эмне менен алектеп жүрдүңүз эле? Ал убакта как раз жанагы Турциядагы сүрөт бул. Турцияга барып клип тартканбыз. Мен ал убакта банкта иштечимин. 2013 жылы эми жаш кез, чач белден, клёшым кийип алып жакшы нерселер кылчубуз. Бирок ал кезде чыгармачылыктагы бирок банкта да иштеп жүргөнсүз. Ооба. Эми кийинки азыр дал ушул биздин эфирге мындай киришиш үчүн биз азыр сизге мындай бир өзгөчө бир оюн тандадык. Негизи Бишкек шаарынын ичинде көчөлөрдү жакшы билесизби мындай? Ооба. Бардык көчөлөрдү билесиз, Эми айрыкча Борбор жактагы көчөлөрдү жакшы билем. Анан чет жактагы көчөлөр кичине начар. Себеп дегенде, азыр Самат байке, биз экранга бул жакта смайликтер чыгат. Ошол смайликтерди бириктирип, сиз көчөнүн аталышын табышыңыз керек да, кайсыл көчө экенин. Макул. Анда эмесе, бизге азыр биринчи сүрөт чыгарып берсе, бул кайсыл көчө деп ойлойсуз? Оюңуз барбы, божомолдор? Албетте. Кайсыл көчө? Тыныстанова. Акынбаева. Акынбаева туура. Акынбаева көчөсү. Кийинки сүрөт. Бул кайсыл көчө? Так, бул эми мындай көчөлөр көп негизи. Фастфуддордун көчөлөрү. Бирок популярдуу. Популярдуу болгон жерби? Эми азыр жалаң ресторандар болгон жер бар, бирок бул жерде дөнөрлөр турат. Эми Киевская советская болушу мүмкүн, Токтобула советская болушу мүмкүн, Сумдун жаны болушу мүмкүн, Шопокова. Так. Эми бир нече фастфуддар бар. Ошол эле Чүй Исанова болушу мүмкүн мисалы. Бул Карпенко көчөсү. Карпенко. Себеп дегенде, ошол жакта мынакей шаурманын түрлөрү жасаган көчө да. Кийинки сүрөт. Кайсыл көчө деген. Бул кайсыл көчө? Буну мен оюмча азыр сүрөттү карап эле табат болушуңуз керек. Так, Лев. Лайон, да, Леон магазини, Киевстаки университеттер. Киевская? Жок. Так. 1, университеттер. 2, 3. Эмнеге Славянский университет турат? Бул эң жөнөкөй Самат байке. Бул жактан азыр өтө мындай логикага карабаш керек. Бул жерден бир карап эле айтып койсо болот да. Национальный анда. Жок, бул Лев Толстой көчөсү. Эмнеге тиги китептер турат анда? Мындай чыгармачылыкка байланыштуу да. Лев Толстой деп ушундай. Лев Толстой. Кекилеп жазуучусу. Кийинкиси, бул жактан кийинкисинде ушул сүрөттөрдү бириктирип, смайликтерди кайсыл районга экенин табыш керек да. Бул район аябай популярдуу. Балким азыр биздин телекөрүүчүлөрдүн арасынан тапкандар бар болсо, байланышка чыгыңыздар. Криминалдуу район экен, билишимче, криминалдуу район. Так, кайсыл жер болушу мүмкүн? Эми бир Роводун жаны болушу мүмкүн, балким, же наоборот базарлардын Дордой тарап болушу мүмкүн, мисалы Ош базары тарап болушу мүмкүн.
Эми азыр мен бир биздин баягы шаар тургундарынын райондорун айтсам кечирип коюшсуң мени. Батура ойлоп калбашсың, бирок Восток 5 болуп калышы да мүмкүн. Восток 5 сиз үчүн криминалдуу. Мен ал жерден кичине алысыраак турам да, эми билбейм, жаш кезде көп эле мушташ жүрбүз ал жерлерде. Ошол жерден, бирок бул ал жер эмес, бул Кызыл Аскер да негизи. Кызыл Аскер. Андан дагы криминалдуу жер. Ушу менен жыйынтыктадык. Ушул темадан тышкары эле, эртең бардык эми жаштар күткөн 14 февраль майрамы. Бүгүн 13 да. Анан кийин ушул негизи 14 февраль сиз үчүн майрамдайбы, майрам катары балким жубайыңызга белек берип. Жакшы суроо экен. Эми мен илгери азыраак сентименталдуу болчумун. Кийин ошо үйлөнгөндөн кийин ошол келинчегим көбүрөөк мени ошол бир романтикалаштырып салды окшойт. Андан ошол 14 февраль биздин үй бүлөдө чындап эле баягы мен келинчегим аябай жакшы көрөт. Кичинекей кыз да болуп күтөт бул майрамды. Ошон үчүн эртең да биздин буйруса бир өзгөчө программабыз бар. Бул тууралуу ал билбейт. Программа түзөсүздөр кадимги? Эми албетте кечени уюштуруш керек. Кече бул деген эми биздин жашообуз эмоциядан турат да. Эгерде биздин жашообуз күнүгө эле ушундай боло берсе, анда бат өтүп кетет. Эмне үчүн дегенде биз артка карап туруп эмне болду эле көчөгөнү өткөн жума же бир жыл мурун деп эстей албасак, анда демек ошол жашообуз мындай кызыксыз өтүп кеткендей. Андыктан күнүгө колдон келишинче жашообузду эмоцияга толтуруп турушубуз керек. Ошон үчүн ушундай кечелер болсун, сюрприздер болсун, булар эмоция. Андыктан бул ошо адам баласына калыш керек деп ойлойм. Ошон үчүн бул жылы менин кезегим, бизде ушу жылда бөлүшүп турабыз. Бир жыл меники, бир жыл аныкы. Бул жыл менин кезегим. Бул жылы сиз мен уюштурам, бүт майрамдарым бар. Быйыл мен түзөм да мисалы. Уюштурам. Анда негизи бүгүнкү программабыздын баш демөөрчүсү Safeness компаниясынан чоң айтабыз. Жана ушул Safeness компаниясынан бизде жакында эле ошо Неля деген ырчы айымыбызды билесиз да, сиздин эле кесиптешиңиз. Ушундай парфюм чыгарышкан. Ушул парфюмду анда биз балким биздин Ньютвин атынан сиздин жубайыңызга эртең кийге деп белек көтөрүп койсоңуз болот да. Чоң рахмат сонун экен, буйруса жагат деп ишенемин. Рахмат чоң. Жана буюрса бардык телегөрүүчүлөргө дагы оюндарыбыз бар. Ошол оюндун алкагында дал ушундай мындан да белектер өзгөп берүүгө даярбыз. Жакында эле сиздин интервьюңузду көрүп калдым, ушу үй бүлөгө байланыштуу суроо болсун. Интервьюңузду айткан экенсиз, ушул кайсыл бир майрам, ушул жылда келген өзүңүздүн үй бүлөлүк майрамда сизди жубайыңыз ушул банктан алып кетип атканда лимузин менен кирген экен дегенсиз да. Ал кандай болду эле ошондо? Кандай мисалы сиздин ошол жакта коллегаларыңыз, кесиптештер кантип карады эле мисалы? Балким суктанса керек ушундай жубайым менде да бар болсо экен деп лимузин менен жумуштан алып кеткен. Сонун болгон. Мен ал убакта банкта иштечимин, ал убакта жетекчи болчу эмесмин, жөнөкөй бир отделде специалист болчумун. Анан мага бир биздин сотрудницасынын бирөөсү, Айданын коллегасы, алдында иштеген бирөөсү келип, бир жакшы бир кечки көйнөк менен келип алып, мага ыр түрүндө мындай бир свиток берип, пригласительный берип, айтып бергенде элдин көзүнчө самат, орусча самат, там, и прозвенят сейчас колокола, там, 18:30, и выходите там на парковку деп баягы заманбаптарлаштырылган нерсе да. Анан момундай свитокты ачып алып карап, эмне болуп кетти деп мен дагы билбейм, сюрприз. Карыздар келдиби деппи? Ооба, квитанциялар келдиби деп. Ал жыл как раз ошо келинчегим уюштуруп аткан. Анан карап, макул, саат ровно 18:00 же 18:30 чыгышым керек экен деп элеп чыга калсам эле лимузин келди, элдин көзүнчө, элдин баары карап калышты, коллегаларым баары чыккан. Ал убакта эми ошол имаратта 300гө жакын адам иштейт. Баары карап эле калышты, мен болсо отуруп алып анан ресторанга кеттик. Ресторандан ошол жерден баягы кечки тамагыбызды тамактанып алып, бири-бирибизге жаш кабыл тилектерибизди айтып, андан кийин башка жерге барганбыз, эсимде жок, бир барга, папка барганбыз. Ал жерден ал мага белегин берип, бир саякатка бир жакка бара турган бир жолдомосун берип, анан ушул бири-бирибизге ар дайым жыл сайын бир нерселерди кылганга аракет кылчубуз. Эми албетте, азыр мынчалык деңгээлде өтө чоң сюрприздер жок албетте. Бирок ошол эң баягы эмоционалдуу сюрприздердин бирөөсү болгон да ошол убакта. Ошол үчүн мен чындап эле ыраазымын. Бул аябай жакшы нерсе деп ойлойм. Менин мисалы жакындарым, балдарым да ошол нерселерди кылса, мен өтө кубанат элем. Бардыңыздарга ушундай жубай жуксун деп. Самат мырза, негизи сиз эми Стефард деген мектепти иштеткенден кийин англис тилин билесиз. Андан тышкары кайсыл тилдерди жакшы билесиз, мындай сүйлөй аласыз? Эми кыргыз-түрк лицейин бүтүргөм, бизде түркчө билем, эми орусча, кыргызча болду. Англисча. Англисча. Бизде ошого байланыштуу азыр бир кыска бир оюнубуз бар. Жакшы. Мисалы, бизде бул жакта бир сөз кыргызча жазылган. Так. Максатыңыз бул жактан азыр секунда жаңырат. Ошол секунданын 10 секунданын ичинде ошол сөздү орусча,
андан кийин түркчө, андан кийин англисче айтып коюшуңуз керек да. Макул. Сен билесиңби ошол мен туура айтканымды каяктан билесиң? Мен бир аз англисче билем. Түркчөчү? Түркчө билбейм. Макул. Түркчө билбейм. Эми, эгерде азыр бизде секунда даяр болсо, биз даярбыз. Биринчи сөз бул гүл. Гүл, цветок, Цветок, flower. Түркчөсү гүл болот. Гүл эле. Чечек деп койсок болот. Ага. Кийинки сөз муздаткыч. Муздаткыч, холодильник, refrigerator, буз долабы. Буз долама. Буз долабы. Ага. Кийинки сөз таштанды. Таштанды, мусор, garbage, пислик. Анда эмесе, түркчө туура айтпай билбейм, биздин тегиче. Кийинки сөз аял деген сөз. Аял заты, женщина, woman, ханым эфенди. Мыкты, негизи бат-бат айтат экенсиз. Кийинкиси максат деген сөз. Максат, цель, the target, амач яда максат деп атат. Benim максадым mesela. Benim максадым да, менин максатым деген сөз. Кийинки сөз үй бүлө. Үй бүлө, семья, family, аиле. Кийинки сөз кум шекер. Кум шекер, сахар, sugar, шекер. Мыкты, мынчалык эки тилде дароо отурган инсанга кол кыспайт негизи. Сандырса мыкты. Барыңыздарга ушундай англис тилин жана түрк тилин үйрөнүңүздөр ошон үчүн. Негизи бардык жагында керектейт, балким кийин бизнес жагында болсо дагы мындай сүйлөшүүлөрдө бул тил менен айымча керектүү болот деп ойлойм. Туптуура айтасыз. Негизи мен да ошол сиздин сөзүңүзгө кошулуп кетейин. Канча тил адам билсе, ошончо адам ошол адамда жашайт деп айтышат. Эмне үчүн дегенде тил билгенде тилде гана эмес, ошол улуттун, ошол адамдардын культурасын билесиң, менталитетин үйрөнгөнгө аракет кыласың. Андыктан сен көп кырдуу өнүгөсүң. Ошон үчүн бекерин айтылбайт. Достор, Стаффордко келгиле. Stafford Language School, 9 микрорайон Бишкекте. Самат мырза, менде мындай суроо пайда болду. Мен буну интернеттен окуп калган суроолордун бири болду. Мындай орусча айтылган сөз экен да. Ты хоть прочитай 100 книг, но ты не поймешь женщин дейт да. Сиз айымдарды түшүнбөйсүң дейт да. Анан кийин айымдарды түшүнүү үчүн сиздин методикаңыз барбы? Мындай айымдарды кантип түшүнүш керек негизи? Мырза катары. Сонун суроо экен. Мынчалык оригиналдуу суроону көптөн бери угуп эле келем. Бул жашоо ошонусу менен кызык окшойт да негизи. Биз билбеген көп нерсе бар. Мисалы биз адам заты, адам баласы космостун баягы бүт секреттерин баарын тааный элек, биз билбейбиз. Океандын түбүндө эмне болуп атат тааныбайбыз, билбейбиз. Жана үчүнчү нерсе бул аял зат экен. Айымдардын башында эмне болуп атканын, эмне учурда кандай бир иш менен алек болуп атканын айымдар деле билбейт, чын айтайын, таанышпасын. Баягы кез-кезде отуруштар отуруп калганда я тебе желаю истинного женского счастья деп айтышат да. Айымдар айымга айтат да, мисалы эркек балдар айтса бир жөн. Айымдар айтып туруп анан кайра ремаркасын айтып коет. Ну я пока правда сама не знаю, что я хочу тебе пожелать, но женского счастья в твоем понимании депчи. Андыктан баягы ар бир адамдын албетте бакыт деген сөз. Ошол сөзгө келсек, мисалы, ошол контекстте айтып берип атам, мен түшүндүрүп берип атам. Бакыт деген сөз өзгөчө айымдарда бул ар бирөөнүн бакыты башкача болушу мүмкүн. Адамдарда деле негизи. Андыктан жашоо ошонусу менен кызык экенин билбейт экенбиз. Кандай алар билсек, анда жашоо кызыксыз болуп калмак да. Ооба, баарын билип алмакпыз. Баарын билмекпиз. Анда бизге эркектерге аял заты кызыксыз болуп калмак, аларга биз кызыксыз болуп калмакпыз. Баягы анда эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Суроолордун баары жооп эч агы эле табылган. Эмне жөнүндө ойлоп жатканын билебиз, мисалы. Катылган сырлар жок. Ошон үчүн баягы сиз мисалы программаңызда эле ребустарды берип атпайсыздарбы? Андыктан күнүгө ар бир күнүбүз, кечебиз болсун, бул да биз үчүн ребус болсун. Табышмактуу болуш керек. Табышмактуу болуп турсун. Билбейм, жакшы, менин оюмча. Жакшы.